Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу акыркы саясий окуялар өлкөнү укуктук туңгуйга алып келип такап койду. Миңдеген адамдар аянтка чыгып шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, өлкөдө бир жумага чукул башаламандык орун алды. Бийлик жана БШК бийликке ыктаган өзүнүн конституциялык укуктарын пайдаланбай качып кетишти. Өлкө кабылган ушундай оор абалда мамлекеттин келечегине кайдыгер карабаган инсандар, коомдук жана саясий ишмерлер убагында мамлекетти башкарып далай оор кырдаалды башынан өткөргөн жана кыргыз мамлекетин түптөгөн мамлекеттик ишмерлер, адамдардын укугу үчүн аянбай күрөшүп келген укук коргоочулар, саясат талдоочулар, өлкөнүн укуктук таладан чыгып кеткенине ичинен тынчсызданган патриот юристтер, шайлоого катышкан саясий партиялардын лидерлери, жөн эле кайдыгер эмес инсандар азыркы оор абал тууралуу өз позицияларын билдирип, кайрылуулар менен чыгып, азыркы оор абалдан чыгуунун жолдорун сунуш кылып, тегерек столду уюштуруп, өлкөдөгү абалды калыбына келтирүү үчүн бардык аракеттерди көрүүдө. Өлкөдөгү оор саясий абалды жөнгө салуу, укуктук талаага кайрадан алып келүү үчүн кайдыгер эмес адамдардын башын бириктирген тегерек столдогу баарлашуу болуп, төмөндөгүдөй чечимдер кабыл алынды. Биринчи, Кыргыз Республикасынын легитимдүү президенти Сооронбай Жээнбеков элге ачык чыгып, өзүнүн конституциялык милдеттерин так жана ачык аткарып, өзүнүн тарыхый жоопкерчилигин элине жана дүйнөгө көрсөтүшү керек. Экинчи, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарыхый жоопкерчиликти сезип, конституциялык милдеттерин так аткарып, легитимдүү аткаруу бийлигин бекитип, таза шайлоо өткөрүп, мыйзамдардын баарын конституцияга жана эл аралык принциптерге шайкеш келтирип, элдин талабын угуш керек. Үчүнчү, шайлоону ыплас өткөрүп, элдин кыжырына тийип, мыйзамды одоно бузуп, революциянын чыгышына шарт түзгөн үчүн БШКнын төрайымы тез аранын ичинде кызматынан кетип, калган БШКнын мүчөлөрүнө ыңгайлуу иштешине тиешелүү шарт түзүп бериши керек. Жогорку кеңеш тез аранын ичинде парламентке өтүүчү 7% тосмону алып салып, аны 5 же 3%га төмөндөтүү жагын тез аранын ичинде карап, бул тууралуу жаңы мыйзам кабыл алсын. Төртүнчү, кабыл алынган чечимдерди көзөмөлгө алуу үчүн түзүлгөн кырдаалды укуктук талаага келтирүү максатында өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрүү үчүн 7 адамдан турган уюштуруу комитети түзүлсүн. Алар төмөндөгүлөр: Турсунбек Акун, экс-омбудсмен; Абдыганы Эркебаев, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы; Кулов Феликс, Кыргыз Республикасынын мурдагы өкмөт башчысы; Нарымбек Молдобаев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты; Марс Сариев, саясат талдоочу; Төлөкан Исмаилова, укук коргоочу; Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун төрайымы; Динара Ошурахунова, укук коргоочу, Жарандык көзөмөл комитетинин төрайымы. Бешинчи, тегерек столдун катышуучулары бүткүл саясий күчтөрдү өз ара сүйлөшүүгө чакырып, улуттук баарлашуунун негизинде тегерек жыйынга отуруп, укук талаага тез аранын ичинде кирүү жана өлкөнү өнүктүрүү боюнча аракеттерди көрүү. Алтынчы, буларды ишке ашыруу келечекке жол элдик кеңешинин төрагасы, укук коргоочу Турсунбек Акунга жүктөлсүн.